Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыска жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз силерге аралаш унаалардын бааларын көрсөтмөкчүбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул степ 2 2000-жылы чыгарылган 2 объем, баасы $4400. Машина не битая, вложение не требует. Мотор, коробка жакшы деп жазыптыр. Телефон номерин жазып алыңыздар. Биз силерге арты жактарын көрсөтөбүз. Үстүндө мындай 3 катар багажниктерден калыптыр. Бул чытырып экен, бирок жакшылап эске албаңыздар. Чытырды. Эми достор, бул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер. Toyota Altezza деген гонкага десең, гонкага для себя деп коет го, өзүң үчүн айдап, өзүнчө кахан деп айдап, жыргап жүргөнгө десек болот. Онча 95-98 бензинден куюп туруп, басып айдаганга жарачу унаалардын бирөөсү десек болот. Toyota Altezza. Телефон номеринен жакшылап жазып алыңыздар. Срочно сатылып жатат экен, $4599. Балким реальный клиент болсоңуздар түшүп бериши мүмкүн. Бул унаа арт жагы тартат, задний привод. Жакшы билесиздер. Кышында жакшы айдасаңыздар болот ушул унааны. Кээде дрифтке дегендей дрифтке чыгарып, как Mercedes сыяктуу унда эле ошентип айдасаңыздар болот. Toyota Ipsum 2003-жылы чыгарылган 2.4 объемдо, баасы $6500. Без вложения. Состояниясы отличное. 8-11 расход кылат деп жазыптыр. 167 миң километр жүргөн. Toyota Ipsum. Toyota Wish 1.8 объем, баасы $5000. 2003-жылы чыгарылган. Гурттастар сыртынан абалдары жакшы экен. Бул Toyota Wish'ти деле көрсөңүздөр болот. Алдында парктрониктер дагы бар. Зимний дөңгөлөктө турат. Размерин азыр көрөбүз. Канча размерде, кайсы размерде турат экен. Так, 195-65, 15-размерде экен. Ал эми достор, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул Spada RF5 2 объемдогу 2003-жылы чыгарылган. Степти дагы издегендер көп. Ал ысқы жактан Москвадан жана ошондой эле Москванын көп бурчунан Новосибирск, ушул сыяктуу Санкт-Петербург, ал ысқы жактан көрүп жаткан мекендештер, издеп жүргөндөр болсо, реалдуу бааларны билгиңиздер келсе, номерин көрсөтөбүз. Бул жакта издеп биздер жүргөндөр менимче көп болуш керек. 162 миң километр жүргөн, пробег аз экен, бирок баасы жазылбай калыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, номерине чалып, айланышып сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасы канча дейт, канчага берет, акыркы баасын сурап көрүңүздөр. Бул унаадагы сыртынан чынында эле абалдары жакшы. Чынында 2 объемдогу степти издеп жүргөндөр болсо, көрүңүздөр ушул степти. Ал эми достор, бул жерде Toyota Allion 2002-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу унаа. Баасы $6100. Бир эмес 2 номер турат, жакшылап жазып алыңыздар. Бул жерде да 2003-жылы чыгарылган 2.4 объемдогу Toyota Ipsum турат, ак түстөгү. Баасы $5700. Пробег оригинал, 8-12 расход кылат деп жазыптыр. Xenon, пакет, камера, задний камерасы бар экен. Состояниясы отличное, климат-контроль. Телефон номери 0555 85 80 00 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот.
Размери 215-55-17 размердегі дискада дөңгелекпен тұрады. Эми жет орнунун Toyota Voxy унаасына кызыккандар болсо, бул унааны көрүңүздөр. 2003 жылы чыгарылган, эки объем, баасы $5800. 8-11 расход кылат деп жазыптыр, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Коробкасы автомат, бир хозяин экен. 0555 85 80 00 деген номерде турат. Достор, бұл жерде Toyota Mark 2 2003 жылы чыгарылган, эки объем, баасы $6300. 0708 88 56 76 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Toyota Mark 2-ни издегендер болсо көрүңүздөр. Өтө мягкий машина. Жумшак деп коет көпчүлүктөр бул унааны. Айдаган адам өзү билет деп коет. Айдаган адам гана бул унаанын мягкий экенин билишет. Мына көрүңүздөр. Издегендер болсо көрүңүздөр. Дөңгөлөк Blizzak фирмасындагы резина. Бул жерде болсо Honda CR-V 99 жылы чыгарылган, эки объемдогу, номер дагы крутой экен. Көрүңүздөр, талаский номерде 0026 деген казан дискада турат. Көформду өтө көптөр айдайт, көптөр мактайт, көптөр салат, көпкө айдайт ошол дисканы. Жана так резинаны 205-ке 70-15 размерде. Бул унаанын баасы $5600. Газ менен дагы чыгат экен. Бул жерде жети орунду Toyota Alphard көк түстөгү 2003 жылы чыгарылган 3 объем экен. $11000. Сіздерге өткөнгү мурдагы биздин биринчи видеолорубузда сіздерге шашып номерлерин жакшы көрсөтө албай аткан болчубуз. Жакшылап жазып, чалып сүйлөшүңүздөр. Бул жерде Toyota Estima унаасы турат. 2002 жылы чыгарылган 3 объемдогу 4 дөңгөлөгүдөн тартат. Баасы $7300. Toyota Estima'ны издегендер болсо көрүңүздөр. Эми бул жерде Toyota Camry турат, көк түстөгү, алдында Parktronic дагы бар экен. 2004 жылы чыгарылган 2-4 объемдогу мына Toyota Camry'ни дагы сурагандар көп болду. Базарда канча болуп атат? Yokohama фирмасындагы дөңгөлөктөр, резиналар турат. 35 кузов, 5 ступка, баасы $7500. Ички салонун көрүп алыңыздар, тазалыгын. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде азыр бир аз базарда суук болуп атат, ошондо болсо да камера бир аз мындай болуп кыймылдап кетип атат. Туура түшүнүп көрүп коюңуздар. Бул жерде Subaru Legacy B5 Sport көрсөтөбүз. 2 объем, без турбина. Сыртынан состояниясы отлично экен. Зынк. Баасы $6000, 132 000 километр жүргөн. 2005 жылы чыгарылган Subaru Legacy'ni издегендер болсо көрүңүздөр.
Бұл жерде Honda C Absolute бұл ұнандағы іздегендер, айдаған адамдардың саны өте көп. Бағаларына да қызыққандар өте көп. Азыр сіздерге бағаларын көрсетмекчіміз. 188.000 километр жүрген 2004 жылы шығарылған 2.4 объемдегі состояниясы отличный екен. 9-10 расход қылады деп жазыптыр. Басы $6.700. 0707 66 37 89 деген номерлерге байланысты шығып көрсеңіздер болады. Шынымен ақырында сіздерге, урматтуу достор, Honda Stepwagon баклажан сетіндегі ұнаны көрсетуменен жиынтықтаймыз. Базардың алды деп қойсақ болады. Бұл стептідағы 2 объемдығы. Шынында таза екен. 190.000 километр жүрген 2003 жылы шығарылған 2 объемдығы. Состояниясы отличное, вложение не требует. Басы $7.500. Урматтуу достор, видео жаққан болса, сөзсіз түрде лайк басқанды ұмытпаңыздар. Бізге жазылғанды да ұмытпаңыздар. Біз сіздерге қайрадан улантабыз.